Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Казакстанга кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биз сиздерге салону жылуу, жумшак, таза жабдуулар менен жабдылган заманбап унааларда алып барып келебиз. Документиңизди кара тизмеде бар жогун текшерип, өзүбүз без пересадка алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Дубровка, төмөндөгү номерлерге 24 саат бою чала бериңиз. WhatsApp'tan жана түз байланышсаңыз болот. 8967 236 47 85 8915 408 61 19. Шумкар мырза жооп берет. Шумкарга чалда таза кирди чыктыны колуңа ал. Ассалому алейкум, урматтуу биздин мекендештер, кадырлуу кыргыз журтубуз. Бүгүн биз сиздерге кайрылууга аргасыз болуп турабыз. Анткени Манас кызы Бурул карындашыбыз тез аранын ичинде операцияга муктаж болуп турат. Карындашыбыз Манас кызы Бурул онкологиялык фибросаркома оорусу менен ооруп жабыркап келүүдө. Карындашыбыздын ата-энеси 2017 жылдан бери Кыргызстандагы бардык ооруканаларга алып барып дарылоого аракет кылышкан. Бирок тилекке каршы өлкөбүздө мындай ооруну айыктырууга мүмкүн эмес болууда. Ошол себептен тез арада Манас кызы Бурул Индия өлкөсүндө операция кылууга муктаж болууда. Операция кылуунун баасы 50 000 АКШ доллары. Бул акча каражатын чогултсак эле карындашыбыз сакайып кетүү жолунда турат. Кайдыгер эмес мекендештерибизди, кыргызстандыктарды кайрымдуулук кылып, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Президент Садыр Жапаров 5 мартта Бишкектеги Ак Ордо конушунда үйү түрттүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясынан кийин аталган конушка барды. Бул тууралуу Азаттыкка квартал башчысы Мирбек Осмонов кабарлады. Анын айтымында президент башкы прокурор Курманкул Зулушев менен келип, маселелер чечилерин убада кылды. Ошол жерде чогулган эл негизги маселени иш токтоп калып, кызыл китеп ала албай жатканын айтты. Жер ээлери тоскоолдук жаратып, ошонун негизинде жер мунапысы боюнча чыккан токтомдун 27 пунктундагы жеке менчикке ээлери аркылуу деген жерин жокко чыгарып берүүнү өтүнүштү. Президент ошол жерден эле токтомдогу ушул сөздү жокко чыгарып, жерди түз элге бергиле деп айтты. Андан сырткары жогорку чыңалуудагы электр энергиясы тууралуу маселе козголду. Үйү түрттүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келинге өзүнүн атынан Бишкектен батир берүүнү убада кылды, деди Осмонов. Президенттин басма сөз кызматы Жапаровдун Ак Ордого барганы тууралуу маалымат бере элек. Жогорку сот Бишкектеги 4 баласы менен көчөдө калган келинге байланыштуу комментарий берип, соттун бардык инстанцияларында ал келин үйдү мыйзамсыз куруп алганы анык деген чечим чыкканын, сот аткаруучулар 1 мартта үйдү бузуу тууралуу чечимди аткарганын билдирген. Азаттык биринчилерден болуп, үйү бузулуп, балдары менен көчөдө калган Марал Шаболотова тууралуу материал даярдаган. Келин үйү турган жерди 2012 жылы ишеним каты негизинде сатып алганын, бирок 2018 жылы коңшусу Толкун Самудинова кызыл китеби бар экенин айтып, андан үй турган жерди талаша баштаганын билдирген. Чыр ушул жылдын 1 октябрында жогорку сотко жетип, анда Самудинованын пайдасына өкүм чыккан. Самудинова бузулган үй турган жер ага караштуу экенин айтып, 2013 жылы Сокулуктун Новопавловка айыл өкмөтү ага жерге ээлик кылганын ырастаган чечим чыгарып берген. 2017 жылы колуна кызыл китеп тийгенин билдирген. Ак Ордонун айрым тургундары 3 мартта үй түрттүрүлгөн жерге чогулуп, бийлик өкүлдөрүнөн окуяны мыйзамдын негизинде адилеттүү териштирүүнү талап кылган. Булак Азаттык. Валентина Шевченконун жеңилүү жөнүндөгү биринчи сөзү. Бүгүн 5 мартта Валентина Шевченко титулун 8 ирет коргой албай калды. Беттештин соңунда андан чемпиондукта алгачкы жолу жеңилүү кандай болгонун сурашкан. Аралаш мушташ өнөрүндө мындай учурлар көп болот. Мушташта жеңесиң, 3 раундту тең талашсыз жеңесиң жана бир туура эмес учур баарын тескери бурат. Бул биздин оюндун бир бөлүгү. Алексаны куттуктайм. Мен андан күчтүү экенимди билем. Эгерде бул тепки болбогондо, натыйжа башкача болмок, деп жооп берди Шевченко. Ал бул беттештин жыйынтыгы дивизиондогу кыймылга алып келет деп болжолдойт. Балким кыздар мен кайтып келип чемпиондук наамга ээ болмоюнча мындан да катуу жана шыктануу менен күрөшөт. Мен дароо реванш өткөрүүнү каалайм. Анткени бул күрөштө жеңгенимди билем, деди Шевченко.
Эске салсак, Валентина Шевченко бул жолу ал мексикалык Алекса Граусо менен Лас-Вегаста UFC 285 турниринин алкагында күч сынашты. Граусо кыргызстандыкты 4-чү раундда муунтуу ыкмасы менен жеңип алды. Өткөн жылы Шевченко чемпиондук курун коргогон бетештердин саны 7 боюнча аялдар арасында рекорд койгон. Акыркы ирет Сингапурда бразилиялык Тайля Сантосту жеңип алган. Булак суперкежи. Пиязды сыртка сатууга салынган чектөө 3 марттан тартып алынды. Мындай чечим министрлер кабинетинин атайын токтому менен кабыл алынды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Эскерте кетсек, өлкөдө пиязды сыртка экспорттоого 31 январдан тартып 3 айга тыюу салынган болчу. Мындай чара азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык жактан маанилүү товарлардын баасы жогорулап кетишине жол бербөө максатында көрүлгөнү белгиленген. Булак суперкежи. Москвада Спутник V вакцинасын түзүүгө катышкан Гамалея борборунун кызматкери өлтүрүлгөнүн РИА Новости билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 1 март күнү кечинде болгон. 48 жаштагы вирусолог Андрей Ботиков 29 жаштагы досун конокко чакырган. Жаран вирусолог менен уруша кетип, аны кур менен муунтуп өлтүргөн. Полиция шектөөнү тапкан жана ал күнөөнү мойнуна алган. Вирусолог Андрей Ботиков улук илимий кызматкер болуп иштеген. Орусияда 2021 жылдын башынан бери колдонулуп келе жаткан Спутник V вакцинасына патенттин авторлоштору болгон жана дарыны иштеп чыккан үчүн Владимир Путин тарабынан сыйлыкка ээ болгон деп айтылат маалыматта. Булак Назар Ньюс кежи. Улуттук кийим бул жөн эле кийим эмес, ал элдин тарыхы, жашоо турмушу. Ак калпак күнүнө карата президенттин куттуктоосу. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 мартта кыргызстандыктарды ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоо сөзүн келтиребиз. Урматтуу мекендештер, сиздерди ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бул күн куттуу элибиздин руханий жактан өнүгүшүнө, бал улуктарыбыз баштаган бай маданий мурастарыбызды жайылтууга салым кошом деген жарандардын мамлекетибиздин өткөнүнө, бүгүнкүсүнө жана эртеңки келечегине кайдыгер карабаган мекендештерибиздин башын кошо турган өзгөчө күн. Ата-бабаларыбыздын бизге, урпактарга калтырган материалдык эмес маданий табериги улуттук маданиятыбыздын маанилүү бөлүгү. Улуттук аң сезимдин негизи болуп, муундардын жана долбоордун руханий байланышын бекемдөөдө жана өлкөбүздүн маданий саясатын калыптандырууда негизги ролду ойнойт. Улуттук кийим бул жөн эле кийим эмес, ал элдин тарыхы, маданияты, каада салты жана жашоо турмушу. Ал улуттун өзгөчөлүгүнүн таасын көрсөткүчү катары өткөндүгү маданий жана руханий мурастарын сактоого жардам берет. Ошондуктан бул майрам мамлекетибиздин булуң бурчунда, айылдар менен шаарларында чоң кубаныч, өзгөчө сезим менен белгиленип келет. Ак калпагыбызды жараштыра кийип таңазалаган, улуттук кийимдерибизди көркүнө чыгарган мындай иш-чаралардын өткөрүлөсү кыргыз элинин байыркы тарыхына, бай маданиятына, бүгүнкү күнгө чейин учугу уланып келе жаткан каада салтына кызыгууну жаратат. Ата журтубуз менен арка бел болуп калдайып караан туткан элибизге болгон сый-урмат сезимин күчөтөт. Ошону менен бирге укмуштуудай кереметтерди жараткан кол өнөрчүлөрүбүз менен ууздарыбыздын көз майын короткон түйшүктүү эмгегин сыйлоого алып келет. Бүгүнкү майрам күнүндө маданий мурастарды алып жүрүүчүлөр болгон кол өнөрчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдире кетейин. Алардын колунан чыккан салттуу кийимдерибиз улуттун улуулугун дүйнө жүзүнө таанытып, тарыхый жана маданий баалуулуктарыбыздын даңазаланышына, өсүп өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Эзелтен эле элибизде баш кийимге өзгөчө мамиле кылган, улуттук терең философияны камтыган, ак калпакты кыргыз эр азаматтарынын салттуу баш кийими катары баалап барктап, бапестеп келишкен. Кыргыздын ак калпагынын уникалдуулугу анын азыркы күндө дагы калың элдин арасында колдонулуп, тарыхый салттарды улап келе жатканында. Бүгүнкү күндө эгемендүү мамлекет катары таанылып, заман талабына ылайыкташкан кезде дагы жалпы кыргызстандыктар элибиздин салттуу кийимдерин урматтап, муунда муунга аяр өткөрүп келе жатканы мунун айдан ачык далили. Демек ата-бабаларыбыздан калган таберикти аздиктеп сактап, аны кийинки муундарга өткөрүп берүү бүгүнкү кыргызстандыктардын ар биринин ардактуу милдети. Урматтуу кыргызстандыктар, дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Улуу күндүн урматына сиздерге чеңнен соолук, бакубат турмуш, мамлекетибизге өсүп өнүгүү каалайм.
Булак супер кежи.